Кыргыз тилинин мамлекеттик макамга ээ болгонуна 35 жыл толду. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан кийин кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Бул аралыкта кыргыз тили мамлекеттик деңгээлдеги иш кагаздарынын, анын ичинде мыйзам, илим менен билимдин тилине айлана алды дешет. Чын айтканда мамлекеттик тилге мамлекеттик мамиленин жасалып жаткандыгы бул ошол жогорку кеңештен президенттик аппараттагы иш кагаздарынын кыргызчаланышынан, башкы прокуратурадагы атайын иш кагаздардын кыргызчага өтүшү, ошо менен бирге анан төмөн жактан малдар бакчасынан, мектептерден, жогорку окуу жайларында, шаардын бардык мекеме ишканаларында мамлекеттик тилде иш кагаздардын жүргүзүлүшү, демек мамлекеттик тилдин бир аз болсо дагы ордунан жылып алдыга карай кетип жаткандыгы жөнүндө маалымат берет. Анткени акыркы жылдары тилди өнүктүрүүгө болгон кадамдар жасалууда. Анда мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Ага ылай эл алдындагы расмий иш-чараларды да мамлекеттик тилде өткөрүү милдети коюлган. Мындан тышкары шайлоо, референдумга даярдык, аны өткөрүү, соттук өндүрүштөр, сот жараяндары кыргыз тилинде гана жүргүзүлүүдө. Азыр эми жакында мамлекеттик тил тууралуу конституциялык мыйзамдын кабыл алынгандыгы жана ага байланыштуу ошого шайкеш келтириш үчүн 18 мыйзамга өзгөртүүлөрдүн киргизгендиги бул мамлекеттик тилдин ордун көтөрүү жана коомдо баркын, актуалдуулугун көтөрүүдөгү бир чоң кадам иш катары бааладык. Ага жалпы филологдор, тилчилер кубанып турган учурубуз. Бирок бул аябай сонун иш болду бүтүп калды деген түшүндүрбөйт. Саясий баркын көтөрүү зарыл, анан зарылчылык жаратуу болуп эсептелинет. Зарылчылык жаратуу азыр ар кандай ишке кирсең, мамлекеттик ишке кирсең, анда сен мамлекеттик тилден сынак тапшыр деген болбодубу? Анда такыр сүйлөбөгөндөр президент болом дегендер кыргызча сүйлөбөйбөдүбү? Ошол сыяктуу азыр кылып аткандыгы жакшы. Муну менен тил саясаты акырындап жолго коюлууда дешет. Анткени көп тилдүүлүк учурдун заман талабы жана андай адистерге өлкө муктаж. Ага катар тилчилер кыргыз тилинде ката жазуу кадыресе көрүнүшкө айланып баратканын айтып кейишет. Ал арада президент өз эне тилине дилин бербеген, дитин койбогон, анын келечегине кам көрбөгөн элдин арымы кыска, келечеги бүдөмүк болоорун айтты. Өлкө башчы тил эгемен мамлекеттин эң башкы белгилеринин бири экенин белгилеп, кыргыздын тарых таржымалы, көөнө маданияты эне тилден башат аларын белгилеген. Улут уңгусуна, анын арт наслине жан салып сактап келген, сактай турган дагы дал ушул эне тилибиз. Көп тилдерден айырмаланып, кыргыз тили көөнө тил корун түзгөн тилдердин катарына кирет. Ошондой эле биздин эне тилибиз жалпы тектеш түркүй тилдердин өзөгү болуп келген улуу тил. Анын башкалардан өзгөчөлүгү мына ушунда. Ал арада тил комиссиясы кыргыз тилин үйрөнөм дегендер үчүн тиркеме иштеп чыкты. Тиркемеде орус, англис тилдүүлөргө кыргыз тилин жеңил үйрөнүш шарты каралган. Бардык системадагы смартфондорго жеткиликтүү. Ооба, бирок азыр кыргыз тилин эмес, наоборот, орусча көбүрөөк аралаштырып сүйлөшөт, потому что мындай ошого аралашып калганбыз да, биз уже кыргыз группа болсок деле, сабактарыбыз орусча болуп, орусча айтып берип түшүнүп болуп калган. Ооба, кыргызча эле сүйлөйбүз. Өзүбүз орус группада окусак дагы кыргызча сүйлөп, анан бүгүнкү концертке дагы жакшы даярдандык, кыргызча ырдап беребиз да. Кыргызча сүйлөгөнгө басымдуу көп азыркы учурда. Мисалы, борборго барсаң жаштардын көбү эле орусча сүйлөйт. Анан көрүп, өзүбүздүн кыргыз тилибизди колдоп, коштоп, кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Эске салсак, 2023 жылы 17 июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Мыйзамдын 32 беренесине ылайык мамлекеттик тилди билүүгө тийиш болгон. Ошондой эле аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү кызматкерлердин тизмеси аныкталган. Ага депутаттар, Улуттук банктын күч органдардын кызматкерлери, соттор, прокурорлор, адвокаттар, нотариустар, билим берүү мекемелеринин кызматкерлери жана башкалар киргизилген. Алмагүл Эркебай кызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.